Bir mezgilde aytıyoruz, bir mezgilde gelingizler, ötüңүздөр deydi, az emas çıktırma деген. Biz dogovor tuzgöndө жерден bir gün ötüp ketсе, biz ошо bir gün орден төлөп беребиz деген. Türlü açıklama yaşayın. Ne oldu? Şunu hazır sizlerdi bu çağa girecek tarafı ne oldu? Bir günde 500 төлөп берем деген бар, документально бар. Ладно, onu төлөбөсүн, но биз акчаны кайтарып бер. Анан Розанын үстүнөн мен арыз жаздым, автомобилге жазып кайрылдым, автомобиль вообще мени караган жок. Канча өтүп ушул айтылган сроктон? Айтылган сроктон 2 жыл өтүп атпайбы? 2 жыл өтүп. 2 жыл айланып жөн элечи биз. Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки доо алдын ортосунда үндү өткөрбөүчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун катлабан салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Мен Ергешова Мейман Ансарга 2 жыл болуп атат. 1 миллион 270 миң төккөнмүн. Эми булар бизге мыйзамдуу жол менен айтып эме кылышкан. Кызылкиядан мен эме кылганымда төгүп Баткен областыга карайт. Ошол жакта төккөндө булар айткан, биз алдабайбыз, биздин эмелерибиз ачык деп айткандагы, мына 2 жыл болуп атат, алдап банкрот болушуп булар бизди. Канча жолу алдады, канча жолу биздин эмелерибиз, нервтерибиз, расходторубуз кетип атат. Biz ana sotko жаздык арыз, сотко арыз жазып эме кылсак, бизди сотко киргизбейт. Нурлан Абдыразаков тергеп атат дагы. Судья. Азыр кайсы Ош облустук соту? Ош облустук соту же Ош шаардыкпы? Ош шаардык сот эме тергеп атат дагы, биз барсак киргизбейт. Карапайым элди мындай тең карабай атат. Көбүнчө эле ушу Элдос Алмаздар тарап болуп атат соттагы. Элдин талабын аткарышпай атат. Бизге дагы чындык барбы, жокпу бул жерде? Биз дагы ушу эмеге кайрылгыбыз келет. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ошо элдин карапайым элди дагы карайсыздарбы ушундай эмелерди? Анан кийин мына Элдос Күкүнбийден эми силерге ПСО беребиз деп Күкүнбийден 100 миң алып туруп, аны дагы берген жок. Андан кийин бизди канча алдап, канча жолу биз өзүм Ноокат районундан болом дагы Баткенге каттап жүрдүм. Ошолорду бизди Баткенге чогулушка чакырып жүрдү. Ошончо расходторубузду ким төлөйт? Булар бизди канчалаган алдады. Азыр эми алар эме кылбады. Саламат курулуш компаниясынан акча эме ПСО алдык. Аны дагы башка эмелер элдер өзүбүз эме кылсак, биз эме кылып бердик. Ошолор Саламат курулуштан биз ал бердик деп, мына акчаларды же өткөрүп беребиз деп элдерди алдап, аны да кылбай жатат. Бизге кандай эмелер керек билбей калдык биз дагычы. Ушул эмелерди сиздер дагы биз кичине элге кайрылып бере аласыздарбы? Биз сиздерден суранабыз, мен дагы сизден суранамын. Сотко кандай наразычылыктарыңыз бар? Нурлан аты сотко. Наразычылыктарым мен ал бизди киргизбейт. Биз эме кылсак эркин сот болсо, эркин кылып сүйлөтпөй, силер сүйлөгөнгө акыңар жок деп сүйлөтпөй атат бизди. Анан кийин ошол мындай список менен киресиңер дагы дейт дагы. Ошол Ансардан эме кылып коет дагы. Мынау Роза деген Алмаздар список кылып, мынау немени киргизбегиле. Мисал үчүн мени Мыйман эжени киргизбегиле деп Роза деген мени токмоктоп урду ошол жерде. Ошол Ал ким Роза деген? Ошол Ансардын мүчөсү. Ошолор менен иштейт.
Ошолордун кассириби, бухгалтериби ошондой. Арыз жазып кайрылдыңызбы же? Мен арыз жазып кайрылганмын. Анан мени арыз жазып кайрылгандан кийин канча мен ноябрда жазсам, мисалы үчүн, мен мынабы январда, февралда сотко келсем дагы мени сотко даже киргизген жок буларчы. Анан Розанын үстүдөн мен арыз жаздым, автомобилге жазып кайрылдым, автомобиль вообще мени караган жок. Себеби дегенде сизге эме кыл деп. Автомобиль ким, тергөөчү? Тергөөчү Ахматов автомобиль вообще эме кылбай атат. Сизди мен башка эмеге жөнөтүп бергенмин деп эме кылып караган жок мени дагычы. Карапайым элди вообще азыр иш жерде бизге окшогон элдерди карабайт экенчи. Ким эле мындай эме болсо гана ошолорду гана актап чыгып атат. Биздин кайрылуубуз бул ушул Садыр Жапаров президентибизге, Кубанычбек Ташиевке, ушул Ансардын пайшиктердин атынан кайрылып атабыз. Биздин ушул ак эмгегибиз менен тапкан акчабызды ошо мамлекеттин чегинде деп туруп үй алып беребиз дегенден акчабызды келип төктүк элек. Ошондо кандай мыйзамдуу деп айтышкан? Мыйзамдуу биздики мамлекеттен биздин өзүбүздүн немебиз бар, уруксатыбыз бар. Ошо негизинде биз силерге үй алып беребиз деген үчүн биз чын ниетибиз менен үйлүү болуп калайлы деп акчабызды төккөнбүз. Мына 2 жылдан ашып атат, 2 жылдан бери бир жыйынтыгыбыз жок биздики. Же үй жок, же башка жок. Андан дагы бир жагынан булар ПСО алып беребиз деп мына канча жерге неме кылды, акчаларыбызды алып, аны да төлөп беришпейди. Мына эми көпчүлүктүн немеси менен аркасы менен биз ушу Саламат курулуш компаниясынан өзүбүз барып жаздырып неме кылсак, ошого акчаны төктүрүп беребиз деп алигичен акчаны да төктүрүп бериши элек. Же жыйынтыгы жок. Сотко барсак, сот ам жакшы чечим чыгарып бербей атат бизге. Элдик ачык сот дейт, бирок барсак бизди сүйлөтпөйт. Даже арыз жазгандарда да сүйлөтпөйт. Бул сот бизди ишибизди ак ниетте чечип береби, чечип бербейби? Же биздин мына ол соттор дагы сатылып кеткенби? Же уже мына акыркы чечим 18-нде чыгат деди, 18-нде да чыгарбай, кайра да жылдырып ишти бул сотту. Бунда эми биз карапайым эл түшүнбөй калдык. Сот биздин карапайым элдин ишин карап береби, же бул коррупция кылган мына акчаны жеп жүргөн адамдардын ишин карайбы? Ушуну биз сиздерден кайрылат элек, биздин элдин тарабына карата бизге чечип берсеңиздер. Болобу? Ахматбеков автомобиль дагы. Ал даже менин сиңдимди сотто уруп салды. Ал жабырлануучу уруп салды. Автомобилге барып кайрылсак, ал даже нормально карамак турсун, аны тескерисинче аябай азапка салды. Биздин инибиз болот, тууганыбыз болот автомобиль. Бирок акча менен эмес тагдыр. Адамдын тагдыры андай эмес. Биздин мыйзамдуу укук менен чечилиш керек. Ошондой укук менен чечилгенге жардам бериңиз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров. Өзгөчө сизге кайрылып кетемин. Камчыбек Ташиев, сизге кайрылып кетемин. Анткени сиздер адилеттүү элди карайбыз деп бийлик башына келгенсиздер. Сиздерге ишенип биз бийликти сиздерге тапшырганбыз. Ошол үчүн ушунча элди какшатпаңыздар. Сиздерден сураныч. Кудайдын гана ырайымы келе турган иштер болуп атат бул жерде. Канчалаган энелер, жаш балдар азап тартып атат. Ошол боюнда бар аялдар азыр ошолордун балдары жөрмөлөп басканга чейин барып калды. Ушу мезгилге чейин эч нерсе чечилбей атат. Соттор эч нерсени чечпей атат. Жана Мирлан Абдыразаков деген эч кандай эч нерсени чечкен жок. Нурлан Абдыразаков ал эч нерсени чечпейт. Ал бир тараптуу болуу эле ошол Алмазды, Элдосту акташтын жолун ойлоп атат. Алмаз, ал чыныгы, ал деген шайтандын гана немеси болуп атат. Ал шайтандын идиши, мен бетиге айтамын. Азыр бул кайрылуум чыккан болсо, Алмаз угуп тургун. Сен мени душман катары көрүп атасың. Мен бул жерде эч ким эмесмин. Бирок элди алдабагын. Энелерди алдабагын. Алардын да убалы бар. Алардын какшап ыйлап аткан көз жаштарын сен көрбөй атасың. Сен бирини бириге кайрып атасың. Бирини бириге сен неме кылып атасың. Акчаларды алып, элдин акчасын эмне кылдың? Кайры берген. Ошончолук элди какшаткың келип атабы? Өзүң какшап каласың. Сенин да балдарың бар. Сенин дагы Элдос балдарың бар. Ошолорду ойлоп, кичине Кудайдан корккула. Менин айта турган сөзүм ошол. Эң биринчи президентибиз ушул ишке кийлигип, ушул Ансарды толук чечип берет.
Мына соттогу немелерди да кара бериңиз, пожалуйста. Сураныч сизден. Анткени эл кыйналып кетти. Менин кайрылуум ушул. Рахмат укканыңарга. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, мен сиздерге өзгөчө кайрылуу менен кайрылгым келет. Мен азыр Кыргызстанда жашайм. Убагында мен Садыр Жапаровдун колдоочусу болгонмун. Азыр деле колдоймун. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизге өтө сураныч менен кайрылып жатамын. Анткени биздин Кыргызстанда ушунчалык апристер, ушу элди алдаган, элди какшаткан ушундай адамдар көп болуп кетиптир. Ошол адамдардын бири Султанбай уулу Алмаз жана Шерматов Элдос дегендер. Алар Ансар компаниясынан ушунчалык элди алдап, какшатып, ушу элдерди даже давленияга чейин, өлүмгө чейин алып барып атат. Алардын ар бир кылган иштерини көрсөң, ушунчалык жаның кей. Ошолорго бир кайрылуу жасап, сиздерди ушул ишке кийлигишип коюшуңуздарды суранабыз. Ушулардын кесепетинен кээ бир үй бүлөлөр даже ажырашып кетишти. Канча элдер азап тартып атат, жаш үй бүлөлөр азап чегип атат, оорулуу балдар ушунчалык азап чеккенин көрүп жаның кейт. Урматтуу Садыр Жапаров, ар бир нерседе биз жаш баладай болуп сизге кайрылып, биздин ишенген президентибиз болуп турасыз. Биз сизге ыраазычылык менен кайрылабыз. Рахмат, ушул мекенибизге, Кыргызстаныбызга сиз путубузга пут, колубузга кол болуп атасыз. Ушул Ансардагы ушуларды да чечип бериңиз. Анткени мен ушул канча ушулардын нерселерге катыштым. Менин сиңдим 1 миллион 200 миң 1 миллион 200 миң акча төккөн. Ошону эч кандай ала албай атат. Андан тышкарын канча расходтору болуп атат. Расходторуга дагы эч ким внимание кылган жок. Бул жерде бизде Кыргызстанда кандай неме мен кээде түшүнбөй калам. А сотторчу, соттор мен ошол катышканында Нурлан Абдыразаков деген. Ал дагы меники бул жерде сиз кимсиз деп адамды ушунчалык кемсинткенге, уста бала экен, жап-жаш гана бала да. Мен бул жерде Кыргызстандын жаранымын айланып кетейин дедим сотко кирип. Сиз эч ким эмессиз деп адамды ушунчалык кемсинтип атат. Ал бир тараптуу карап атат. Алмаз жана Элдос аларга акча берип койгонбу? Эмне үчүн элди карабастан алар бир тараптуу болуп карап атат? Андай болгон туура эмес. Сиз ушул ишти да карап бериңиз. Эч кандай соттор, бул немелер эч кандай элди караган жок. Аларды какшатып атат. Эмне үчүн алар элди караганга алардын укугу жок? Алар эмне үчүн бир тараптуу карап атат? Бул нерсе суроо боюнча калып атат. Элди бири-бирине кайрап атат. Элдерди ушунчалык бири-бири менен давленияга салып атат. Каяктан болсо же сиз канча акча бергендиңиз Ансарга? Мен Өзгөн районунан болом. Фамилиям Жумабекова Чолпон Осмонкуловна. Ансар кооперативине 1 миллион 120 акча төккөнмүн. 2021 август айында үй тийиш керек эле. Үй тийген жок. Ошондон бери мына ушул акчанын артынан 2 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Улуу урматтуу президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, сиздерден суранабыз. Ушул кооперативдердин иштерин жакшы карап, мыйзамдуу түрдө кылып, биздин акчабызды өндүрүп бергенге жардам бериңиздер. Биз да кыйналып кеттик, алыскы жолдон келип, убар болуп келип атабыз. Ошо өнүп калсын акчабыз деп эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Ар бир келгениңизге эле, мисалы үчүн жол киреңизге, келип тамак аш жегениңизге дагы чыгым кетет. Ошолордун баары чыгым. Мисалы эң жок болбоду дегенде 500-600 сомдон чыгым кетип атат, убактыбыз кетип атат. Келгенде эле бардыгы бизди кабыл алып эле мына кире кой дебейт экен. Ал жака барабыз, бул жака барабыз, эч кандай чечим болбой атат. Соттун эшигинде эле туруп кетип атабыз. Эшикке ичине киргизбей атат бизди. Сүйлөгөнгө неме болбой атат. Анан кайра эле кетебиз. Кайра эми азыр 28-inde чечим чыгат дейт, эми ошону күтүп атабыз. Ошо бизге туура чечим чыгарып берсеңиздер. Алданlar bir жылдан ашты. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, мындан кызылыш ишке кайрылуу жасайын дедим эле мен дагы. Мен дагы Ансар кооперативине мыйзамдуу дегенен акча төгүп 560 миң. Бүгүнкү күнгө чейин ала албай жүрөбүз да. Булар 2 жыл болду. 2 жылдан бери убаракерчилиги да өтүп кетти да. Келген сайын ана мына деген шылтоолор менен Ансар кооперативинин директорлори алдап эле жүрөт да. Сотко болду эле, сотко болсо ачык сот дегенен ачык сотко кирсек, сот бизге сөз бербейт. Анан бир жактуу эле карагандай сезилет да, баардыгы эле ушул Ансар кооперативде
taraplı bolup söylөгөнүнөн. Ошон үчүн биздин ушул кооперативдин мүчөлөрүнө чара көрүп, же болбосо биздин акчабызды өндүрүп бергенге жакындан жардам берсеңиздер деп сиздерге кайрылуу жасайм. Сизди акчаны төгөткөндө канча убакытта үй аласыз деп айтышкан? 7 айдан кийин аласыңар дегенден болчу да. Анан 7 ай эмес, азыр мына 2 жыл өтүп кетти, андан бери азыр бир тиын акчабызды ала албай жүрөбүз. Же үйдөн жок, же акчадан жок. Үйдөн жок, же акчадан жок. Убаракерчилигичи сотко келген сайын, сотко ачык сот дегенден келебиз, киргизбейт. Же киргизсек сөз бербейт, болду ошо боюнча бир тараптуу болгондой болуп атат. Ким деген судья карап атат экен? Нурлан Абдыразаков деген судья карап атат ушу. Судьяга наразычылыктан азыр. Ооба, наразычылык ушу бизге атайын ошончо жерден оор болуп келгенден кийин бизге сөз берип койсо болот. Өзүбүз да биз айта турган сөздөрүбүз бар эле. Бизге сөз бербейт. Же болбосо киргизбейт, силер кирбейсиңер деген. Ошо менен убаракерчилик. Жабырлануучу катары арыз жаздыңыз беле? Арыз жазганбыз автомобилге. Автомобиль ким болуп иштейт? Адвокат. Адвокат? Тергөөчү эмеспи? Тергөөчү. Тергөөчүгө жазат арызды, адвокатка жазбайт да. Тергөөчү. Анан ону канчанчы жылы жазгансыз, кайсы убакта жазгансыз? 21-жылы 864 миң акча төккөнбүз. Августта үй алып берем деп алып бере алган жок. Былтыр неме айларында жаздык. Июль айында жазганбыз, ушундай амалда. Ошондо арыз жаздыңыз, арыз жазган негизинде 1 жыл болуп калыптыр. 1 жыл болду. Ай, эмне үчүн карап айтат, ал прокуратурадан тергелип сотко өттү? Сотко өттү, сотко чакырабыз деп, звонить этебиз деп номерибизди алып калган, ошон үчүн чакырган. Сотто да чындык жок болуп атат экен да, чакырбай, а? Эки тараптуу карабай, бир тараптуу карап атат экен да. Кимдин акчасы болсо ошонуку экен. Акчасы барлар каралып атат, акчасы жок, бизге ошону карапайымдар каралбай атабыз да. Ансарда башчысы ким? Алмаз менен Элдос башчысы. Алмаз менен Элдос аларга камалбадыбы? Элдос камалып, азыр Элдос үй камагына чыкты да. Ким чыгарып койду? Үй камагына азыр ким чыгарган? Нурлан Абдыразаков чыгарды. Ал сотто. Судья. Biz şu Ankara'da paylaşımda Ayemeyde vuruşsanlar ne var? Oldu, ben söylüyorsunuz. Olmaşken cevap Oldu, karış, hadi hiç kim yok diyecek. Qanday yo'q, nerga turadi? Nega o'tirmay, rastda turadi. Ro'zali ko'rib Ne oldu? Şunu hazır sizlerde bu çaka kriz tarafı ne oldu? Ofisini özüne girgizbey atar. Almaz menin dostu joktu atar. Çakır bergede atar. Çakır bergede suran atabız alardan. Bizde öz üstümüzü çeçeyli. Kayra gelgenden başlayıp bizge hiç qanday nemene jıyıntıq jok bolup atar. Hazır bu жаққа келсеңіз анда жетекчилик бар бекен? Жетекчиликке hiç kim жок экен. Küçük bolup biri şu kadınlardan akça alıp da tönüktüm de kadınlar geldi. Az polna Şu an yürüsünler çakır. Ne olacak? Biz ama Elos'un almadık. Onlar bilemediler, kadar kete. Yok, gidelim de Allah'ın. Çok, gidelim de ekimleri sapıtlar. Zamarayla uşak bizim gelgen ошончо жол кырабыз. Азыр келген ушунда билетке бак кетебиz. Чында буларга экинчи билет ана поездни төлөдүңбү? Бала чакабыз ооруп калды, ошолор төлөдүңөрбү силер? Алмаз менен Элдос чакыр менен полный отчетун берсин бизге. Анан либо саламатка акча которгон жоксуңар же мынаяка неме кылган жоксуңар. Эмнеге өтүп атасыңар силер бизди? Өткөн жок, кана ушул документин алып кел. Эмнеге документиңди алып кел, көрөбүз ушу өткөн полный ал саламаттын юристи келетиндерге отчет. Эме Алмаз каякта экен өзү? Анда кайшиктердин акысы жок, офиске киргизбей койгон. Мына мына жерде болсо деген бар эле, башында мындай көздөп туруп, жаман сөздөр менен урушуп, айдап чыгарып атат. Мына өзү немелер администрациянын өзүнүн жетекчилери жок, бири да жок. Качанга ушундай болот? Сот биздин эл тарапты чечип берсе да булардын тарабын колдоп, буларды өйдө көтөрө бербейт. Ушинтип жүрөбүз биз сагалап келип кетип немеди чыгарбайт. Дайыма ушундай кылат. Туктап коет дагы биз эме кылып сыртка тура беребиз.
ушул Роза дайыма главный Роза эме кылат дагы. Ким ал? Роза деген. Роза деген бул жерде иштейт, Ансарда иштейт. Алып деген Сотто дагы барып алып эме кылат, бухгалтер. Кайсы келе сал. Келип мына бекөөгө акча бер алып алыптыр деген доказать этип берсин. Ооба. Анан кетебиз. Кандай дейсиз? Сотто кыздар булду. Сиз канча бергенсиз? Эч кимге берген эмесмин мен, ала албай жүрөйм мына. Кайра биз акча алып. Ансарга канча бергенсиз деген? Азыркы 560 миң берген. Азыр бир мезгилде айтып атпаймынбы? Бир мезгилде келиңиздер, өтүңүздөр дейт эле, азыр эми чыгып тургула деген болуп калды. Вот эшикти жаап атпайбыз деген чыгабыз биз. Алып жерден келип калабыз. Ысык суукка карабай немесин ачсыңар карай, акырын Türlü açık olmaya şey. Orada tepe eме. Eме. Бизге 1 сом копейка даже морально ушак төлөп беребиз деген немеси бар да. Биз договор түзгөндө силерден 1 күн өтүп кетсе, биз ошо 1 күн өңөрдөн төлөп беребиз деген. Biz kança çurqa atабыз? 1 күнүз төлөбөйлө койсун. 1 күнгө 500 төлөп берем деген бар, документально бар. Ошондо эме кылып айткан бизге да. Ладно, onu төлөбөсүн, но биздин акчабызды кайтарып берсин. Канча өтүп кетти ошол айтылган сроктон? Айтылган сроктон 2 жыл өттү, атпайбы? 2 жыл өттү. 2 жыл айланып жөн элечи. Биз онун арасында келгенибиз канча ушерт кетти. Gel atkanızda 50 osman almaz kaçtı mı? Gel атканда 50 осмен алмаз жок. Шерман куттады да мына. Султанбаев алмаз. Мына жерде Эмилбекова Роза, бул Роза деген кыз всегда адамдарды, мына биз өзүбүз банкрот болдук жок. Банкрот болгон элдерди бири-бирине кайраштырып, мынандай кылды, мынандай кылды дейт. Сотко барганда ошол жерге барган элдерди моорагын, жошурагын түшүнбөгөнүн алып кирип кетет дагы, сотко мынаны киргизбегиле дейт. Өзүнүн укугун кичине колдоно ала турганынчы. Калганы жок. Эшиктерин жаап бекитет. Келе албайбыз вообще.